Кесибим экономист, иштеп көрдүм, биздин мамлекетте иштеп көрдүм, аракет кылдым. Кечке эле офиста отура берген жакпайт экен багычы. Атам экөөбүз базарга барганбыз, бир кой алалы депчи. Ошондо гисар койлорун көрүп, ошондо бир кыялдангам да, мен да ушундай койлорум болсо, көп болсо депчи. Элдин баары Москвага кетсе, мен деле Москвага барайын дедим. Аяктан укмуш акча таап келип атат, мен да ошончо табамбы деп ойлондум. Көп чет мамлекеттерге бардым. Катарда болдум, Дубайда болдум, Японияга бардым, Россияга деле бардым. Эң артыкчылыгы бул өзүңдүн мамлекетиңде иш кылгандык. Баары бир баягы өз өлкөңдө эч жакта болбойт экенсиң. Бияктан деле изденип, бияктан деле иштенсе болот. Ошол эле Россиядан, ошол эле башка мамлекеттерден, чет өлкөлөрдөн тапкан акчаны Кыргызстанда деле тапса болот. Орусия мамлекетинен Москвада выставкага барып калдык. Конференциясы болду, ошого катышканда айтып баштады, ак койлор жоголуп баратат, такыр эле кайрадан жараталы деп. Ошол жакта деген бир 3 ферманын кочкорлору туруптур. Аябай сонун көрүнгөн, мага аябай жакшы көрүндү да. Андан кийин Бишкекке кайра учуп келгенде мен сураштырдым, бул койдун эки пайдасы болуп атпайбы? Эти да сатылып атат, мал катары да кетип атат да, жүнү да жакшы баа болуп берип атат. Апам демилгемде жардам берди. Кыргызстандын бүт бурчтарында болуп атып, бүт жанагы племенное хозяйство дегендерге бүт барып атып, 20дан 30тан алып кетип чогулттук да. 300 баш кылдык. Анан ошо 300 баштан анан көбөйүп кетти да. Бизден кийин ак кой кармагандыр кызыга баштады, бизге да келе баштады. Саткыла, биз да кармайбыз, биз да көбөйтөлү депчи. Өзүм чөп берчимин, өзүм жем туурачымын, баарын өзүм кылчумун, суусун убагында берип. Андан кийин эми азыр 7 үй бүлө бүт жумуш менен камсыз. Ар биринде өзүнүн малы бар, өзүнүн сарайы бар, өзүлөрү карашат. 3-4 комнаталуу үйлөрү бар, банясы бар, душевой кабинасы бар, ысык суу, муздак суу киргизилген ар бир сарайда. Андан тышкары светине, коммунальный услуга эчтекеси төлөшпөйт, бүт өзүм төлөп, өзүм каржылайм. Жылына тууттан кийин, анан кийин бу жайкы жайлоодон Сусамырдан келгенден кийин премиальный вечер деп коет, баягы премия берип, же белек берип, туутта аман эсен бүтүрдүңөр деген жылдын жыйынтыгы болот. Ошол эле айылда отурган эмне окууга тапшырсам, эмне кылсам деген жаш балдарга айтат элем, биздин өлкө агрардык болгон үчүн агрардык кесипти тандагыла. Агрардык өлкө болуп өнүксөк, биз эч качан баягы артка кетпейбиз, өнүгөбүз. Ар бир күнү биздин малыбыз өтүп кетет, мал болсо этибиз сатсак болот. Демек, акчабыз бар да, колубузда акча болот. Эң негизгиси мен айтар элем, азыркы учурда баягы айыл жергесинде жаштарды шаарга кетирип, шаардан дагы чет өлкөгө кетиргендин ордуна ошо айыл жергесинде эле айыл өкмөттөр эле ошо жаштарга кичине колдоо көрсөтүп койсо, алар ошо айылда карып эле, айылдан эле өнүгүп кетмек. Биздин өзүбүздүн өлкөбүздө ошол эле кичинекей айыл аймагыбыз болсо деле оокат кылып жашаса болот. Таштабасын, баштаган ишин таштабасын. Мен да күнү түн уктабай, мен да аракет кылып жүрдүм. Жакшы болбосо, экинчи жолу сөзсүз болот. Сабырдуу болгула, таштабагыла, анан аягына чейин чыдаса, анан мен ишенем, мага окшоп ийгиликке жетишет.